Эмнеден же кимден ушунча корккондуктан саясий оппоненттерди гана кодолоп тим болбостон жаштардын уюмдарынын лидерлерине дагы каршы куугунтуктоо башталды. Мындай аракеттер ар дайым коркуу абалында жүргөн, корккондон дүрбөлөң түшүүгө жакын калган адамдар тарабынан гана жасалат болушу керек. Башкача ойлонгондорду куугунтуктоого буйрук берип аткан жооптуу кызматкерлердин аракеттеринде жөнөкөй логика дагы жок. Алар эч акылга сыйбайт. Бийлик бардык башкача ойлонгондордон жана прогрессивдүү идеялардан коркот. Биз активдүү жаштарга чакыруу менен кайрылабыз. Өлкөнүн келечегине кайдыгер эмес жаштарга, бир уч казына тоногондордун улуттук байлыктары талап тоноосуна чыдагандан чарчап бүткөн жаштарга бириккиле, бийликтин альтернативалык бутактарын түзгүлө. Жаштар өкмөтүнүн жетекчисин кармоо аракетинде Ошто уюштурулган маски шоу олуттуу антитеррористтик операцияны элестетип турду. Бир нече ондук толук жабдылган жоокерлер кечки кафеде жай баракат, тып-тыч тамактанып отурган 3 жаранды камакка алууга жөнөтүлгөн. Мындай көргөзмө жүрүштөр кимге керек? Күч көрсөтүү үчүнбү? Же балким коркутуу үчүнбү? Бул азыркы бийликтегилердин ишке жарамдуулугу тууралуу кепке байланыштуу. Акыркы убактагы жакынкы жаңы тарыхтын окуяларынан деле бийликтеги кээ бир жетекчилердин элди өзү каалагандай жашатам, оппозицияны оозун жаап, элди коркутуп алам деген натыйжасыз аракеттери эмнеге алып келгенин бардыгыбыз эң сонун билебиз. Эстен кетелек. Маалыматтарга караганда Максат Кунаконовду ал жаштар уюмун уюштуруп атам деген шылтоо менен бийликти басып алууга даярданып атат. Атүгүл бул максаттар менен чет өлкөдөн акча которулду деген эмиштер боюнча күнөөлөөгө аракет кылышкан. Укук коргоочу органдар мамлекеттик төңкөрүшкө даярдыктын далилдерин дагы, миллиондорду дагы тапкан эмес. Ошентсе да бардык бийликке баш ийген массалык маалымат каражаттары козголоңчулардын кармалгандыгы тууралуу жаңылыкты бүт мамлекетке чуулдап жарыялашып, алар Бакиевдин жолун жолдоочулар жана реваншисттер деген атты жармаштырып коюшту. Бийликтин саясаты ушундай: өз карамагындагы массалык маалымат каражаттарына буйрук берип туруп, жалган жалаларды жармаштырып, жакпай калгандарды ар тараптан жамандашат. Бул ар кайсы бийликтер пайдаланып келген илгерки технология. Ал эми мындай үгүттөө кыжыр келтиргенден башкага жарабастыгы тууралуу башкаруучулардын эч кимиси ойлонуп да коюшпайт, өз чектелгендигинен. Мына азыр мен угуп атам, мага эчтеке таба албай, менин жакындарыма издеп атыштыр. Бир кандайдыр бир кагаздарды подделка кылып, азыр ошону чыгаргыла. Чыгарбасаңар, кыла албасаңар, бандиттерди жибергиле деп айтып атышат. Коркпойм мен алардан. Мен башымды кессеңер, дагы 2 баш чыгат. Аны кессеңер, дагы көп баштарды чыгат. Жаштар баарыбыздын жинибизге, кыжырыбызга тийишпегиле. Биз оюбуз таза. Эмне үчүн ушинтип бийлик жаштар кыймылынан жана жеке Максат Кунаконовдон оттон корккондой коркуп атат? Жаштар өкмөтү активдүү аракетчил уюм. Ал кайдыгер эмес жарандарды бириктирүүгө багытталган ондогон акцияларды жана ири иш-чараларды өткөрдү. Жаштар өкмөтү түзүлдү. Анда жөнөкөй атуулдардын турмушун иш жүзүндө жакшы жакка өзгөртүүгө жөндөмдүү чечимдер жана сунуштар кабыл алынып жатат. Биздин максатыбыз бүгүнкү күндө бийликти жактоо эмес, же оппозицияны колдоо эмес. Бул кыргыз жаштарынын, келечекте кыргыз элитасынын бүгүнкү күндө ынтымагын чыңдоо. Азыртыдан пайдалануу түзүү максатында биз чоң күч бололу. Мындай эл арасынан сурулуп чыккан патриотторго дагы ийгиликтерди каалап, бүгүн буларга ак жол каалап, бүгүн шаарыбыздан чыгарып атабыз. Жаштар уюшу чогула калса эле бир сырттан башкача көз караш болуп атат деп, тополоң уюштура ар түрдүү сырттан келген күчтөр бар, каржылап аткан күчтөр бар. Бирок булар шаардын, элдин, кыргыздын арасынан чыккан балдар болуп атпайбы? Ошон үчүн эски чиновниктердин улгайган армиясынан турган, сөөктөй каткан номенклатура мекенибиздин саясий турмушуна катышкан жаштардын жаңы уюмдары тууралуу угар менен дароо аябай корко баштайт окшойт. Анын үстүнө бийликке тайманбай ачык суроолорду бере баштаса дагы. Эмне үчүн Кыргызгазды банкрот деп моюнга алуу менен президент бул тармакты мындай банкроттукка ким жеткирди деген суроого жооп берүүдөн аракетчилдик менен баш тартып атат. Кумтөр, кылымдын аферасы. 1997 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 260 тонна алтын казылып алынган. Биз кыргызстандыктар 1 тонна 400 килограмм гана алтын алдык. Ошту калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияны Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген. Атамбаевдин жакын санаалашы. Мамлекеттик дирекциянын иштеген жалпы мөөнөтүндө ар кайсы булактардан түштүктү калыбына келтирүү үчүн 11 миллиард 404 миллион 500 миң сом чогулган. 6 миллиард 788 миллион сомдун тагдыры эмдигиче белгисиз бойдон келатат. Мындай суроолорго жооп жок болгондон кийин бийлик эмне кылмак эле? Ал колунан келгендей жана өзү билгендей коргонот. Кылмыш иштер ойлонуп табылып, айыптар жармаштырылат дагы, жала жаап коркутуулар башталат. Башкасынан дагы Максат Кунаконовго ал Ак Жол партиясынын катарында болгонун дагы эскертишти. Бийликке
көз каранды пресса ушуга өзгөчө басым жасап жатат. Ошол эле учурда 2010 жылдын мартында парламентте Данияр Үсеновдун өкмөтүн элге каршы тарифтик саясаты үчүн сындаган жалгыз депутат Кунакунов экенин эч ким эскерген жок. Ал кезде баары билгендей, бийлик электр энергиясына, ысык сууга жана борбордук жылытууга болгон бааларды дароо кымбаттаткан. Вы, господин Усенов, сказали, что правительство думает. Сиз, Үсенов мырза, өкмөт ойлонуп атат дедиңиз. Бирок сиз ойлонгондо 4 айда бир ой ойлогудай ылдамдык менен ойлоноруңузду моюнга алышыңыз керек эле. Ноябрь айында сизге тарифтерди жогорулатуу зарылдыгы тууралуу ой келди. Ал эми мартта эл алдына чыгып түшүндүрүш керек деген башка бир ой келди. Эми болсо сиз шашылыш иретте пресс-конференцияларды өткөрүп, телеканалдар аркылуу тарифтерди 200 жана андан дагы көп пайызга жогорулатуунун зарылдыгын негиздеп сүйлөп жатасыз. Сиз өкмөттүн кылган аракеттерине калктын нааразычылыгы күчөгөндөн кийин гана элге түшүндүрүүнү чечтиңиз. Сиздин түшүндүрүүлөрүңүз кечигип калды. Бул шарт толугу менен мурдагыдай кайталанчудай сезилет. Жылдар өткөн сайын жогорку сөздөр ого бетер актуалдуураак болуп бараткандай. Азыркы күндөгү бийликтин демилгеси менен светтин тарифтерин жогорулатуусунун азырынча СДПК партиясынан эч ким сындай элек. Президент өзү дагы унчукпай отурат. Ал болсо революциядан кийин ант берип, электр энергиясын кымбаттатуу тууралуу эч сөз да болбойт деп элди ишендирбеди беле. Анда азыркы бийлик мындан мурдагыдан эмнеси менен айырмаланат? Азыркы шарттардын 2010 жылдын 7 апрелине чейинки шарттардан эмнеси жакшыраак, жакшы өзгөрүү болду деген жок дегенде бир мисал барбы? Түгөнгүс убадалардан башка. Былтыр Север Электро электр энергиясын электр станцияларынан 18,5 тыйындан сатып алчу. 18,5 тыйындан транзитке 14,5 тыйынды төлөгөн. Ошол эле убакта Север Электро элге 70 тыйындан, ал эми коммерциялык керектөөчүлөргө 150 тыйындан сатарын билебиз. Рентабелдүүлүгүн эсептесек, элге саткандан рентабелдүүлүк 112%, а ишканаларга сатканда рентабелдүүлүгү 354% болот экен. Мындай рентабелдүүлүк менен кантип чыгаш алуулук тууралуу сүйлөсө болот. Не знаю, как можно говорить об убыточности, о каких-то вопросах. Анда ким реалдуулук сезимин жоготту экен? СДПК партиясындагы партиянын кээ бир мүчөлөрү өзүлөрү президент Атамбаев иш жүзүндө сырткы маалымат булактарынан таптакыр изоляциялангандыгына абдан кабатыр. Кабыл алууга эч мүмкүн эмес. Анда өлкөдө болуп аткан окуяларга адекваттуу реакция жок. Президенттин айланасындагылар саясий куугунтуктоолор, оппозицияны кодулоо жана элди коркутуу менен алек. Бирок бул жол эч жакшылыкка алып барбайт. Үсеновдун өкмөтүнүн көзүн ачкандай бул бийликке дагы, алардын кылып аткан кылыктарына дагы кимдир бирөө көзүн сүртүп ачып бериш керек. Кыргызстандын элинин жакшылыгы үчүн биз бул өкмөт коюлган маселелерди чече албай жаткандыгын моюнга алышыбыз керек. Өкмөт тандап алган ыкмалар элге каршы болуп чыгып атат. Урматтуу Үсенов мырза, мен сизди жетишээрлик, узак убакыттан бери билем. Сиз өз таланттарыңыз бар адамсыз. Сиз бизнестеги ишмердүүлүгүңүздө жана саясий кызматтарда көп нерселерге жетиштиңиз. Сиз биздин эң көрүнүктүү саясий ишмерлерибиздин бирисиз. Бирок сизди кандай сыйлаган күндө дагы мен сиз өлкөнү туңгуйукка такоого алып баратасыз деп айтуудан аргасызмын. Урматтуу Данияр Токтогулович, Галина Александровна Куликовадан кечирим сурап коюңуз. Депутат аялга катуу сүйлөгөнүңүз бул сизге туура келбейт. Кыргыз элибизде жакшы айтылган сөз бар. Канчалык улук болом десең, ошончолук кичик бол. Рахмат. 0,7 сом тариф боюнча жалпы киреше жылына дээрлик 200 миллион доллар болчу. 1,5 сом тариф боюнча жалпы киреше жылына дээрлик 430 миллион доллар болгон. 2010 жылы мамлекеттик бюджеттин 3/1 бөлүгүн түзгөн. Эгемендүүлүк жылдарында энергетика тармагына 1 миллиард 360 миллион АКШ доллары сарпталган. Вечерний Бишкек 8 январь 2014 жыл. Бул эбегейсиз көп каражаттар кайда кетип атат? Же бул тармакты дагы кыргыз газдын тагдыры күтүп турабы? Биригип биз жеңебиз. Жаштар өкмөтү.